Айыл чарба жерлерин эффективдүү иштетүү, дыйкан фермерлердин түшүгүн жеңилдетип, жеңилин жерден оорун колдон алуу башкы максатыбыз дешет Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү. Бул максатта дүйнө жүзүндө болуп жаткан алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу башкы иштерден. Бул суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү министрликтин биринчи милдети ушул калкыбызды азык түлүк коопсуздугу менен камсыз кылуу. Мына ошонун бүгүнкү өтүп аткан семинар жалпы республикадагы дыйкандар үчүн алардын пайда көрүү максаттары үчүн жана ошондо жалпы экология үчүн Кыргызстандын агрардык тармактын өсүшү үчүн чоң салым кошо турган семинар болуп атат. Алдыңкы тажрыйбаны дыйкан фермерлерге бөлүшүүнү каалагандар өз тажрыйбаларын ийне жибине дейре айтып беришти. Айрыкча жамгырлатып сугаруунун натыйжалары жыл санап жакшы болуп жатканын айтышат. Барабанного типа деп коет. Бул барабанного типа менен биз сууну сугарабыз. Ошондо биз 50 литр суу менен 3 барабанды иштете алабыз. Ошондо баарына бир эмеге 16 литр суу секундасына бир барабанга кетет. Ошондо 50 литр суу менен биз алып 50 литр суу менен бир барабан менен сугарабыз. Бир барабан бир суткасына 2,5 гектар сугара алса болот. Жерди айдабай себүү, сугаруунун жеңил жолун издеген дыйкандар үчүн бүгүнкү иш-чара натыйжалуу болду дешет адистер. Дыйкан фермерлер өздөрү кыскан суроолор боюнча так маалымат алышты. Семинардын башкы максаты мына түз себүү, жамгырлатып сугаруу, мына спинклер ыкмасы да. Мына биякта жамгырлатып сугаруу болуп атат. Ушундай жаңы инновациялык жаңы ыкмаларды дыйкандарыбызга жеткизип үйрөтүү. Бул биздин астыңкы күжүрмөн чарбаларыбыздын бири Тазажан үйрөнчүлүк чарбасы быйыл түз себүү ыкмасы менен 400 гектар жер себишкен. Ошондо мына азыр биз турган айдоо аянтыдагы берем буудай түз себүү ыкмасы менен себилген. Ушул күндө 50 центнерден гектар айланып атат. Чүй жергесинде элге керектүү мындай долбоорлор байма-бай өткөрүлүп турганы менен абдан маанилүү дешет иш-чарага катышкандар. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.